Урматтуу мекендештерим, Израиль-Фалестин окуясына байланыштуу жөнөкөй эле азыр жазсаңыз YouTube'га BBC менен Азаттык чыгат. Биз илим алышыбыз керек, билим алышыбыз керек. Бойкот деп жүрө берсек, 100 жылдан кийин да бойкот кылабыз дейбизби? 50 жылдан кийин да бойкот кылабыз дейбизби? Бойкот бизге чейин дагы болуп келген. Плакаттарды, баннерлерди көтөрүп алып, бойкот деп товарын жебейбиз деп бизге чейин дагы айтып келишти. Бирок унутулат. 3 ай, 4 ай, 5 ай ошол согуш болуп жаткан учурда мусулмандар жебей койгонуна байланыштуу кичине арзандайт. Бирок унутулуп кетип атпайбы? Кайра эле жешип атат, кайра эле ичип атат, кайра эле кийишип атат. Неге? Себеби алар бир бизнести гүлдөтүп, өстүрүп, өндүрүп коюп, экинчи бизнесин филиалын ачып, үчүнчүсүн ачып, андан кийин чыккан пайдага дагы бир башка бизнестин проектин түзүшүп, ич кийимден сырт кийим бардык техникабызга чейин кирип келгенине байланыштуу биз албасак иштете албай калабыз. Бардык тармакты ээлей беришсе, медиа тармагын, техника тармагын, медицина тармагын, бардык тармакты ээлей беришсе, биз кааласак, каалабасак алардын товарын колдонгонго мажбур болуп калабыз. Неге? Бизде башка нерсе жок, башка мусулмандыгы жок. Эң орчундуу маселе биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек, өзүбүз иштеп чыгарышыбыз керек. Илим жаатында. Ошондуктан да жаштарыбызды окутушубуз керек. Мажбурлап сен окушуң, башка уруп эмес. Кызыккан нерсеси бар, өзүнүн кесиби бар, өзүнүн максаты бар. Ошого жеткенге чейин, акырына чыгарганга чейин аракет кылып бериш керек. Илимге акчаны аябаш керек. Акчаны илим үчүн бериш керек. Телефонубузда башка бирөө иштеп чыгарган, ичиндеги медиа бирөө берип аткан тармакты дагы бирөө берип атат, жаңылыктарды дагы башка бирөөлөр берип атат бизге. Голливуд кинолорун карасаңыз, Америка кинолорун карасаңыз, 90-80 жылдан кийин эле кинолордун бардыгы ушул мусулман өлкөлөргө келип, Оганстан, ушул Азия тармак жактарына келип, ар кандай жерлерге келип, мусулмандардын жериндеги согуштарды, ызычууларды мусулмандар туура эмес көрсөтөт. Туура эмес жанрда, туура эмес кадрда көрсөтүп, сакалдарындагы туура эмес көрсөтүп, сүннөт кийимди эскиче кылып көрсөтүп, бүт мусулмандарга карата туура эмес реклама кылып көрсөтүшөт. Кинолору бүт ушундай мусулман өлкөлөрүнө келет, баатыр болуп, легенда болуп кайра кайтып кетет. Өздөрүнүн тарыхында бир жакшынакай баатыр болгондугу үчүн бүгүн кинолорунда Люди Икс, Человек-паук, Тор, Топ, дагы бирдеке деген адамдарды ойлоп табышып өзүнчө калып, жаш балдарга келип жаткан адамдарга баатыр кылып көрсөтөт. Биз өзүбүздүн жеке баатырларыбыз бар, ата бабаларыбыз бар, мусулман баатырлары бар. Алардан үлгү алышыбыз керек. Алардын болбогон кинолорунан эмес. Ал өздөрүнүкү, өздөрүнүн жаштары тарбиялай берсин алардын кинолорунан. Бирок ошо кинонун тармагынан дагы алар бербей атат. Алар өздөрүнүкүн кармап атат. Телефонун алып алып журналисттер, эң күчтүү журналисттер бардыгы барып алган. Хамаста мынандай өлтүрдү, Хамас жаш балдарды өлтүрүп жүрөт деп Хамасты туура эмес көрсөтүп атат да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бүгүн кармашыбыз керек. Кайсыл жаат болбосун, биз өзүбүз киришибиз керек. Баягы туура эмес түшүнүктөр бар кээ бир адамдарда. Телевизор көрсө болбойт, телефон иштетсе болбойт. Ооба, болбойт. Белгилүү жашка чейин. Акыл жагынан жетишсе, руханий жактан жетишсе, ал колдонсун, иштетсин, ошо технологиянын эң үстү болсун. Эскиче ойлорубузду жок кылышыбыз керек. Бир артист концерт берсе канча адам келет бүгүн? Концерт зал толуп калат. Бир ажы, бир бизнес тренер же бирөө сабак өтөмүн десечи, жарымга чейин дагы толбойт. Эмнеге? Адамдар жалкоолукту, бекерчиликти каалап калгандыгы үчүн ошондой. Бүгүн дүйнө тармагында дагы кулинария жагы, жеш ичиш жагында адамдар эң күчтүү окуйт экен, эң күчтүү көрөт экен. Курсага кетет бардыгы. Китеп тармагы эмес. Илим тармагы эмес. Ушу жеш тармагы биринчи орундарда экен. Андан кийинчи. Андан кийин эле урматтуу мекендештерим, ушул жегенден кийин ичмек бар, ичмектен кийин чыгармай бар. Зина маселеси козголот да экинчи маселеде. Дүйнөлүк тармакта бул. Кыргызстанда эмес экен. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бүгүн качыш туура эмес маселе. Ал багытка кирип, ошолордун куралдары менен куралдануу бизге негизги максатты, пайданы берет. Качып ушуга чейин келдик. Качпашыбыз керек, киришибиз керек. Алар эмне деген куралдарды кармап алып, кантип бизди уруп атат? Алардын куралдарын изучать этип,
өз колубуз менен өзүбүз үйрөнүп, өзүбүз жасап, аларды дүйнөгө биз көрсөтүшүбүз керек. Атамандай эле мусулман баатыр өткөн, манас атабыз өткөн деп сыймыктанып өткөн адамдар менен сыймыктануу бул болбогон маселе. Өзүң кимсиң? Макул атабыз манас өтүптүр. Бүгүн өзүң кимсиң? Ошого татыктуу урпак болдуңбу, болбодуңбу? Пайгамбарыбыздын сахабалар Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид мындай болгон дейбиз. Андан кийин келип аткан биз мусулмандар ким болуп атабыз? Ойлоно турган маселе, урматтуу мекендештер. Бир кысканыс окуя бар. Еврей адам менен мусулман адамдын окуясы. Бир досум бар эле, өтө иман такыбалуу, өзгөчө адам болуп кетти бул. Ага чейин ичкен, чеккен, зинаны кылган, арамыдан башы чыкпаган, арамды өзүнө адал кылып алган. Ошондой досум бар эле. Кийин өзгөрдү, өтө катуу өзгөрүп кетти Россияга иштеп барып келгенден кийин. Келип себебин сурадым, досум, мурда мен сени иманга чакырат элем, азыр сен мени иманга чакырат болуп калыпсың. Не болду? Мындай ийгиликке, жакшылыкка жетишиңдин себеби эмне десе, баягы досум карап туруп, сен өзүңдү мусулман деп ойлобо. Сынак кыласыңбы? Чогуу кылып жүргөнбүз убагында. Жок дей албадым, ооба кылганмын. Арак ичесиңби? Ооба ичкенмин. Жалган сүйлөйсүңбү? Сүйлөйм. Себеби билип турат ал. Убагында үйдө жок деп айтып койгон деп айтканмын да. Билип эле турат ал. Ошондой күнөөлөрдү эсептеди, 5-10ду көрдүңбү? Сенин тилиң мусулман, амалың мусулман эмес дейт. Тилиңде мусулмансың, затыңда мусулман болбой атасың дейт. Менин дагы иманга келишиме ошол Россиядагы окуя себеп болду. Аллах кааласа бир иттин дагы, еврейдин дагы, адам эмес адамдын дагы оозунан хыдаятты иманды берип кое берет экен. Мен Россияга бардым, Россияда бир еврейдин колунда иштедим. Еврейдин ишканасынын алдында бир еврей бар эле, жашы улуураак аксакал. Ал багбан эле, изгириттердин шактарын кесип, гүлдөрдү карап, суу куюп, отторду оруп баягындай машинкаларда. Ошол тегеректи караган еврей аксакал бар эле. Ал менен кээде сүйлөшүп турчум. 1 жыл өттү арадан. 1 жылдык айлыгымды аламын деп, 6 айлык айлыгымды берди еврей башчым, бирок 4 айлыгын бербеди. Анан капалуу, кайгылуу абалда, эмне болот, не болот деген абалда сыртка чыгып ишкананын астында турсам, кайгылуу абалда турсам, баягы еврей аксакал мени көрдү дагы, "О, улум, не кайгылуу көрүнөсүң? Бирдеке болдубу, бир нерсе болдубу, башыңа маселе келдиби?" Ата, айлыгымдын 4 айлыгын бербей койду бул. 6 айлыгын алдым. Башка өлкө болсо укугумду билбейм, тил билбейм, башка билбейм. Бул жердеги законду, мыйзамды билбейм. Кантип акчамды алам? Эмне дейм, кимге арзанам деп ойлонуп калдым. Мунун айлыгыңды алыштын бир жолу бар. Мунун бир тууган агасы бар. Мындай адресте барсаң, бир тууган агасына барып дартыңды айт, ал сенин акчаңды алып берет. Мен айтылган дарек боюнча адресине бардым. Барып анын келишин күттүм. Келгенден кийин ишканасына кирип өзүмдүн дартымды, проблемамды айттым. Айтканымдан кийин баягы мени карап, "Макул, сенин маселеңди чечебиз. Мен ага өзүм тиешелүү чараларды көрөм. Сенин акчаңды берет, кыжалат болбогун" деп бир кат жазды, катты конвертке салды. Конвертти ачпагын деп туруп, мына деп менин колума карматты. Мен өзүмдүн ишканама келишти баштадым. Келет экенмин, жолдо 1000 түрлүү ойлор келишти баштады. Балким бул мага карата тескери сөз жазылгандыр ичинде. Эмне сөз? Кандай сөз жазды? Деп 1000 түрлүү ойлор менен баягыны ачышка мажбур болдум. Ооба, еврей ачпагын деген эле, бирок мен ачтым. Ачтым дагы баягы еврей тилинде жазылган экен, түшүнбөстөн баягы сүрөткө тартып алдым. Тартып алып келип өзүмдүн башчымды күтүп келгенден кийин конвертти колуна карматтым. "Сиздин агаңыздан" деп. Ал ачты дагы окуп туруп, дароо 4 айлык акчамды дагы санап берди, тыйынга коюп. Мен кубанып, сүйүнүп, акча алдым, чөнтөйлөр томпойгон, чыгып, сүйүнүп турсам, баягы аксакал карап, улум, алдыңбы, не болду?" Келип, "Ооба ата, акчамды алдым, бирок эмне жазылган эле?" Мен мынандай бардым, ал жазып берди деп болгон окуяны айткандан кийин, "Мынандай жазуу бар экен" деп этияттык үчүн сүрөккө тартып алган болчумун. Ошону көрсөттү.
которуп бериңчи, бул не деген жазуу? Баягы аксакалдага карап жазууну окуп, балам бул жерде мусулман болуп калдыңбы деп жазылыптыр дейт. Не иним, мусулман болуп калдыңбы деп жазылыптыр бул жерде дейт. Мисалы сен өзүңдү мусулман дейсиңби? Ооба, мусулманмын. Зина кыласыңбы? Кылганымды кыздар менен сүйлөшкөнүмдү көрүп эле жүрөт. Ооба. Арак ичесиңби? Ичип жүргөнүмдү да көргөн. Ооба. Жалган сүйлөйсүңбү? Жалган сүйлөгөнүмдү көргөн. Ооба, сүйлөйм. Ошондой күнөөнүн 20-сын эсептеди. Еврей эсептеди дагы. Еврей аксакал эсептеп мени карап, эми өзүңдү мусулманмын дей аласыңбы? Тилиңде мусулмансың, затыңда мусулман эмессиң сен. Биздеги еврей улутундагы эң оор сөз, бизге намыс кыла турган, тийип кете турган сөздөрдүн эң оору мусулман болуп калдыңбы деген сөз. Биз мындан өтө кайгырабыз. Өтө башкача депрессия, стресс болобуз, ойлонобуз. Мусулман болуп калдымбы деп мен. Бүгүн мусулмандар чындыгында урматтуу мекенештерим. Жалган сүйлөш жөнөкөй эле нерсе болуп калды. Кадимкидей ассаламу алейкум деген эле сөз болуп калды да жалган сүйлөш, калп сүйлөш. Аманатка кыянат кылат, зина кылат, арак ичет, күнөөнүн бардыгын кылат, калтырбай кылат. Аракты кармап алып тосторду айтат, бири-бирине бактылуулук каалап. Сүмөлөктү аралаштырып. Бизге илим керек да, ачыгын айтканда. Илим болбосо, сүмөлөк аралаштырып кыздарга арак ичип бири-бирине бактылуулук тилеп жүрүшө берет болбосо. Келе жаткан коом дагы, эгер биз илим албасак. Ошентип баягы еврей аксакал, мен мусулман болуп турам, мага карата ушундай сөздөрдү айткандан кийин мен чындыгында ойлондум. Мен амалдарым бүт тескери мусулманчылыкка. Анан мен тилимде мусулман боламын, мусулманмын деп жүрөт экенмин. Бүгүн өткөндө бирөөсү айтат, эң оору сиздерге Мухаммад дейт. Эң оору азыр намаз эле окуп жүрөсүңөр дейт да. Мага чындыгында катуу тийди. Бирөөлөр 5 убак намаз окуп койсо болду экен да. Окубайт, жалкоо, каалаганын кылып жүрө берет, ойноп күлүп жүрө берет, намаз окуп койсо болду экен. Жок. Намаз кандай парз болгон болсо, илим дагы ошондой парз. Илим ал, китеп оку. Бардык жаатта көтөрүшкө аракет кыл мусулмандарды. Ошондой экен, урматтуу мекенештерим, ойлонойлу, ойгонолу.